Саламатсыздарбы? Биздин 3-чү сабагыбыз. Бул сабагыбызда биз түзүлгөн сайтты домен сатып алып, домен менен байланыштырабыз. Мына биздин түзүлгөн сайт бул Google сервистик булуттук сактагычына дискке сакталган. Аны табабыз деп турган болсок, бул жерде биз Drive Checkit Google Checkit.com'го кире турган болсок, биздин аккаунтта бул жерде жайгашып турат. Интернетке жайгаштырыштын кереги жок. Бул булуттук сактагычта. Эгерде биз локалдык түрдө өзүбүздүн компьютерде түзүп туруп, анан аны хост сайттарга жайгаштырат болчук. Ал эми азыр бул Google сервисинде болгондугу үчүн автоматтык түрдө бул Google булуттук сактагычта сакталат. Бул интернетте бар. Жөн гана биз домен сатып алсак, ошол жетиштүү. Домен сатып алыш үчүн биз Freenom сайтына киребиз. Андан бул жерден биз бекер домен сатып алабыз 12 айга чейин. 1 жылга. Азыр издеп көрөбүз. Ушул ат боюнча бошу барбы? Мына бизде Python KGTK ML ушул жерде көрсөтүлгөн домендер бекер берилет. Ал эми калгандары болсо, эгерде com, net, org болот болсо, булар акылуу $8, $6, $9. Бирок өз акчасы көрсөтөт. Азыр бизге көрсөткөн бул домендер акысыз болгондуктан биз ушулардын бирөөсүн тандайбыз. Азыр Python KGTK биринчи доменди сатып алабыз. Ал үчүн биз биринчи бул жерден сайтка кирип алышыбыз керек. Sign in басабыз, андан void Google менен киребиз. Биринчи бул сайтка регистрация болуш керек. Регистрация болуш үчүн аны башка көрсөтөбүз. Андан кийин керектүү аккаунтту көрсөтөбүз, поштаны. Биз сайтты түзгөн почта менен бири-бирине байлашыбыз керек. Азыр бул жерден биз регистрация болбогон экенбиз. Регистрация болгонун көрсөтөбүз. Кантип регистрация кылса болот? Биринчи сервиске киребиз, андан кийин register a new domain басабыз. Бул жерден жанакы адрести жазабыз. Python KG Checkit TK. Чекти басабыз. Free тандалды. Андан кийин bir domain in cart дегенди басабыз. Баштан аракет кылабыз. Окей. Андан кийин чекти басабыз. Жок, бул эмес болчу. Python KG Checkit TK болчу. Check out'tu басабыз. Бизге берилди. Азыр бул жерден эмени тандайбыз. Кайсы айга чейин? Бизге 12 айга чейин бекер. Ушуну тандайбыз. Андан continue басабыз. Мына бул жерде биз emailды тандашыбыз керек. Андан кийин верификацияны басып коебуз. Биздин бул поштабызга верификация SMS жөнөтөт. Биз ошону тастыктап коюшубуз керек. Google'га киребиз. Андан кийин бул жерден ошол аккаунтту тандайбыз. Анан поштага киребиз. Мына бизге Freenomдон верификация билдирүү келет. Биз ушуну тасташыбыз керек. Мына бизге тастоо келди. Бул жерден эми биз регистрация болобуз. Биринчи фиосун биринчи атыбызды жазабыз. Андан кийин фамилияны жазабыз. Компания керек эмес, адрес керек. Бул жерден Nokia деп жазып коем. Zip код керек эмес, бул жерде шаар деп жазыш керек. Бул жерде Жалал-Абад. Анан өлкөнү жазышыбыз керек. Бул жерде Кыргызстан бар.
Қазақстан, мына Қырғызстан, одан кейін область таңдайбыз, Жалал-Абад, номер жазамыз. Біз қайсы номер? Біз өзіміз иштетип жатқан номерди жазышыбыз керек. Мына бул жерге пароль жазабыз. Мына бул жерге галочка коюп коебуз, андан кейін complete orderди басып коебуз. Биздики ийгиликтүү аяктады. Биз берген заказыбыз номерлүү экен. Анда бизге кабар берди. Эми биз сайтка кирдик. Бул жерден сервиске киребиз. Андан кийин my domains дегенге киребиз. Бул жерден баштан кирди атат. Бул жерде white'ни басабыз. Мына биз керектүү адрести көрсөтөбүз. Биз кирдик. Андан сервиске киребиз. Ушул жерден my domain дегенге киребиз. Мына биздин домен ачылды. Биздин Python KGTK ачылды. Андан кийин ушул жерден биз manage domain дегенге киребиз. Бул жерден бизге информация берип атат. Регистрация болгон күнү 2-январь 2022-жылы качан бүтөт? 2-январь 2023 бүтөт. Андан кийин manage free nom DNS дегенге басабыз. Ушул жерден биз эми бул сайт менен экөөнү байланыштырабыз. Биз настройкага киребиз бул жерден. Андан кийин custom domains деген бар. Эгерде биз муну орусча которо турган болсок, лишний домены деген бар. Ушуну басып туруп, андан бул жерде начать установканы басабыз. Анан биз бул жерге жанагы доменди жазабыз. Python KG-TK дейбиз. Андан бул жерде подтвердите свое право собственности деген басабыз. Негизинен бул жерден өтпөстөн биз search консольго өтсөк да болот. Мына биз бул жерге search console check Google деп бул адрести жаза турган болсок, башка жерге жазайын, ол деп жаңы search console чыгат. Мен бул жерден биз add property деген басабыз. Биз бул жерге адрес жазабыз, жанакыны Python KG-TK деген continue деген басабыз. Андан кийин биз ушул жерден копия кылып алабыз. Верификацияны бул Google Sites менен Freenom'догу домендерди бири-бирине байланыштыруу үчүн. Азыр биз бул жерге
биринчи 3W жасабыз. Мындай бул жерде name кылабыз. Бул жерде GHS Google Hosted Check.com деп туруп сохранить кылабыз. Андан кийин экинчи тандайбыз. Экинчисинде бул жерге биз текстин кылабыз жана көчүрүп алган ссылканы вставить этебиз. Андан кийин Save Changes басабыз. Биздин жазган байланышыбыз бул жерде ийгиликтүү болду. Анан эми биз Search Console'га киребиз. Бул жерден Verify дегенди басабыз. Экөөнү байланыштырышыбыз керек. Бул бир нече убакытты талап кылат. Азыр бизде бул экөөнүн ортосунда байланыш жүрбөдү. Бир нече убакыт күтүп турабыз. Же бир кандайдыр бир 10 мүнөт, 15 мүнөт, же жарым саат, же 2 саат болушу мүмкүн. Азыр окей кылып туруп, бул жерден Verify Later'ны басабыз. Бир аз күтүп турабыз. Бир аз убакыттан кийин, андан кийин бул экөө бири-бирине байланыш тургузулат. Азыр дагы бир аз аракет кылып көрөлү. Мүмкүн ортодо байланыш түзүлгөндүр. Python KGTK'ди басабыз. Бул жерде Verify'ды басабыз. Мына биздин Freenom'догу домен менен Google сайтыбыз байланышты. Бул жерде Done басып коебуз. Демек бизде байланышы жүргүзүлдү деген сөз. Андан кийин биз сайтыбызга өтөбүз. Бул жерден настройкага кирип, listный доменге кирип туруп, башынан жазабыз. Python KGTK. Бул жерде байланыш жүргүзүлдү. Андан кийин следующий дегенди басабыз. Дагы договорились деген баскычты басабыз. Мына биздин сайт менен домен ортодо байланыш тургузулду. Бул терезени жаап туруп, эгерде биз ссылканы көчүрө турган болсок, бул ссылкада бизге домен көрсөтүп турат. www.python.kg.tk деп. Эми азыр биз буну тургуздук. Эми буну биз интернетке кайрадан жайгаштырышыбыз керек. Эми биз сайттын ссылкасын бул жерден азыр эстеп калышыбыз керек. 3W checit Python checit KGTK деген биздин сайт адресибиз. Эми азыр буну биз адрестик талаага жаза турган болсок, иштеши мүмкүн. Бир нече сааттан кийин же бир нече күндөн кийин бул сайт, бул бет өзү ачылат. Биздин домен ушундай болду. Эми бул сайтты башкарыш үчүн биз Google'га киребиз. Google'га кирип туруп, өзүбүздүн аккаунтун. Мына ошол жерден приложениялар бар. Ошол жерге киребиз дагы анан Google Drive же болбосо Google Disk. Мына ошол биз түзгөн азыркы сайт. Ушуну эки жолу басып кирип туруп, эгерде кандайдыр бир сайтка маалыматтар же жаңылануу же башка нерсе кошуп же алымчасы боло турган болсо, ушул жерден киребиз дагы. Андан кийин бул жерге текст коштуруп, эми азыр белги катары жазып атам. Сайтка кошумча деп туруп, андан бул жерде публиковать же болбосо азыр бизде publish деп турат. Ушуну басабыз. Басканыбыздан кийин бизге моундай терезе келип чыгат. Бириси мурунку, анан кийинкиси боло турган болсо, азыр биз өзгөрткөн
экөөнү салыштырат. Бизде эмне болду? Мына биздин мурунку сайтыбызда эч нерсе жок болчу. Ал эми кийин оңдоп түзөгөндөн кийин сайтка кошумча деген сөз кошулуп калды. Андан кийин бул жерде publish дегенди басып коебуз. Же болбосо публиковать деген бар. Уже бул интернетке кайра жаңыланды деген сөз. Эми биз могул адрес боюнча кире турган болсок, биздин сайтыбыз мурункудай эмес, бир аз өзгөргөн. Бирок азыр бул адрес боюнча сайт иштеген жок, бирок 24 сааттан кийин же 1 суткадан кийин кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин бул сайт өзү ачылат. Андан кийин ошол адрес аркылуу биз сайтка кирсек болот. Мына биздин бүгүнкү жалпы сабагыбыз жыйынтыкталды. Google Sites аркылуу сайт түзүп, ага бекер домен сатып алдык. Мына ушундай жолдор менен биз сайт түзсөк болот. Бул чындыгында эле эми интернет магазин окшоп динамикалуу системалуу сайт эмес, бирок биздин өзүбүздүн керегибизге жаратылган сайт түзсөк болот. Мисалга алсам, мен өзүмдүн сайтымда бар. Сөзсүз түрдө биз жазып атканда алдына 3W жазышыбыз керек. Эгер жазбай турган болсок, анда биздин сайт ачылбайт. Акыбатов чекит деген. Бул менин өзүмдүн сайтым. Мына бул жерде мен өзүм ушундай Google Sites'тан эле сайт түзгөм. Интернетке жайгаштырып, ушул домендерди сатып алгам. Эгерде биз алдына 3 сайтты кошпой эле жаза турган болсок, анда иштебей калышы мүмкүн. Себеп дегенде биз нар жака берип жатканда азыр иштеди, кээде иштебей калышы мүмкүн. Ошон сөзсүз түрдө астында 3W'ну сөзсүз түрдө беришип турат. Мына ушу менен биздин сабагыбыз жыйынтыкталды.